Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Ошо Таш ТВ айыл өкмөтүнүн жашоочулары, Таш ТВ айыл өкмөтүнүн тургундары ушул бүгүнкү кайрылууну кайрылуу кылып кетейин деп чечтим. Эмнеге дегенде бир нече саат мурун ушу Аспеков Мелис деген жараныбыз келип, могу кагаздарды менин үйүмө ыргытып кетиптир, мондай айлык алып атыптырсыңар, айлыгыңарды көтөрүп алыптырсыңар деген кагаздар менен келип кетти. Мен ошого жооп кайтарып коеюн дегем. Эмнеге дегенде бизде айлык берилип жаткан айлык акылардын баардыгы мыйзам чегинде жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бекитилген, штаттык расписаниябыздагы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бекитилип, ошонун негизинде ушул Таш ТВ айыл өкмөтүндө иштеп жаткан аппараттагыларга, ушул ЖКХда иштеп аткан суучу, ушул таштандыны тазалап аткан ишкерлерибиз, ошо ишкерлерибизге берилип жаткан айлыктары бүт мыйзамдуу деп айткым келет. Эмнеге дегенде ар бир кварталдын айдын аягында ошол жакшы иштеген ЖКХнын ишкерлерине премияларды берилет. Ошондой эле жумушчулардын, ЖКХда иштеген жумушчуларыбыз бат-бат алмашкандыктан жанагы банковский карталары жок маал болуп калган учурлар болгон. Ошондо деген биздин кассир бухгалтерибиз банктан ошол өзүнө начисление кылып келип, мондай кассовый расходный кассовый ордер менен баарына берилген бүт далилдер бар, фактылар бар. Бул айлык маяналарды эч ким жеп алган жок. Бүт иштеп кол коюп алган кассовый ордер менен жана карточкасын алып элек бүт ишкерлерибиз алган кагаздары бар, бүт далилдери бар. Ошол боюнча дагы айтып кетет элем, мени ошо 4,5 жылдан бери иштеп эчтеке кылган жок деп атыптыр. Айтып кетет элем, мен иштегениме Кудай буйруса быйыл июльдун 1-инен баштап ишке киргем. Ошондо 2 жыл болот быйыл. Толук 2 жыл. Ошол 2 жылдын ичинде проекттер жазылбайт деп айтылып атат. 2 жылдын ичинде аткарып келген проектлерибиз эң биринчи эле ошо Чуйский фонд развитияга жазганбыз. Аяка мына Чокморов айылына 517 миң жана проект утуп, музейин, ошол эле Дом культуранын тегерегин ошол проект менен тосконбуз. Ал айыл өкмөтүнүн бюджетинен кеткен эмес. Ошол эле Заречный айылында тоже Чуйский фонд развитияга проект жазып, аерде 247 миң деп жазганбыз. Канализациясы жарылып 5-6 жыл жаткан, аларча суусуна куюп баштаган. Ошону дагы инвестиция тартып, Чуй фонд развитиянын күчү менен жазап бүтүргөнбүз. Азыр толук кандуу иштеп атат ал канализация. Дагы айта турчу көп нерселерибиз бар. Мына проект жазганбыз, мына ошол эле Бербулак айылына Human Apple тарабынан, ошо Life Aid тарабынан келишим түзүп 21 миллион сомго бала бакча, образовательный центр, мечит салдырганбыз. Ал муниципалдык жер болчу. Ал дагы бүткөн буйруса. Ошондой эле муниципалдык менчикке дагы ошо спонсорлордун негизинен Ассафа фондунан ошо Таштөбө Village деп ачылып, ушу айылдын жергиликтүү тургундары менен чогуу навайкана салдырганбыз, пекарня. Ал дагы айыл өкмөтүнүн балансына салынган. Ал дагы инвестиция $30 миң. Андан тышкары ошол эле Заречный айылына ошол эле фонд жер сатып алып, ошо Заречный айылынын тургундары көп кайрылган, бизге мечитибиз жок деп аяка мечит салынган. Проекттерибизди айтып кетип отурсак, былтыр эле жазганбыз, мына Чуйский фонд развитияга жазганбыз для приобретения мусоровоза деп. Аны да утканбыз. Аны да мына тендерге берип атабыз. 4 миллион 800 миңге жазганбыз ал проектти. Аны да Чуй фонд развитиясынан уттук. Көп эле проекттер келип атат. Анан дагы айта турган нерсебиз, мына быйыл жол башталайын деп атат.
Ал дагы ошо мен кайрылып кетет элем. Чоң Таш айылынын жаш балдарын уюмунун атынан уюм түзүп президентибизге кайрылган ошол асфальт жолу салынууда Таш Төбө айылы менен Чокморов айылын кошо турган асфальт жолун ошо быйыл баштап келатканда COVID-19 болуп калды. Ошонун негизинде карантин болуп токтоп калган. Эми азыр кайра баштайлы деп атабыз. Инвестицияларды айтып отурсак, ошол эле Таш Төбө айылынын тургундары, жаш балдары араб демөөрчүлөрүн таап келип, участок сатып алып, күйөөсү жок, күйөөлөрү каза болуп калган аялдарга үй салдырып, 4 семьяны, 4 үй бүлөнү киргизип коюшту. Аякта да жашап атышат, алда проект бүткөн. Ошондой эле эски 20 жыл каралбай калган Бегелдиновада бала бакчабыз бар болчу. Аны дагы Катарский фонд аркылуу 4 миллион 200 канча миң сомго келишим түзгөнбүз. Ал дагы Катар фондунун күчү менен крышасы полный алмашылып, ошондой эле экинчи этажы ремонттон өтүп бүттү. Азыр ошо экинчи траншын күтүп отурабыз. Кудай буйруса келсе, ошол бала бакчабызды да бүтүрүп ачалы деп отурабыз. Ошондой эле ошо Аспеков Мелиске да кайрылып кетет элем. Эмнеге дегенде, жанагы бюджетиңерде акча жок, коронавируска которуп турсуңар дейт. Так маалымат берейин. 2019 жылы бизге такталган бюджетибиз 23 миллион 455 миң 100 сом болчу. Аткарылышы 2019 жылы 27 миллион аткардык. Ошондо 4 миллион биздики такталган бюджетибизден тышкары 4 миллион аткардык десек болот. Быйыл 2020 өзүңүздөр көргөндөй карантин болду. Көп ишкерлер жумушу жок отурду. Бирок бизде азыркы учурда бюджетибизде 4 миллион акча бар. Ал былтыркыдан калган акча, аны коронавирус эч жакка которгон эмеспиз. Ал өзүнүн коюлган статьяларында тендер ачылса, бизде жергиликтүү кеңештин депутаттары бекитип берген, кайсыл акчаны каягына бир тыйындан бери эсептелген. Анан жанагы айтылып кетчү, ошондой эле жанагы айтылып кеткен дагы аким болом деп атат деп айтыптыр. Мен аким болом деп эч кимге айткан эмесмин. Биринчиден мен иштегениме 2 жыл болду. Ушул өзүмдүн элиме, ушу жериме кызмат кылайын деп келген бияка. Депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары колдогон үчүн келген. 2 жыл ичинде мына 31 миллион инвестиция тарттык. Бирок азыр баягы коронавирустун убагында, карантиндин убагында эчтеке иштерибиз жылбай калды. Ошол посттор менен алек болуп, элди карантинде кармап, ошол менен алек болдук. Көп жумуштарыбыз токтоп калды. Азыр май мезгилинен баштап действительно ушул Таш Төбө айыл өкмөтүндө ушул аймагыбызда суу боюнча аябай көйгөйлүү маселелерибиз көп. Ошонун баарын чечкенге аракет кылып атабыз. Бүгүн эле бир насос сатып келдик. Десятка насосту. Ал дагы күйүп кетти. Эмнеге күйүп кетти десек, текшертсек, суунун уровени түшүп кетиптир. Гидрогеология келип заключение берип атат. 45 метрден 30-35 метрге чейин суу ойноп атат деп. Экинчиден дагы элдерибиз дагы баягы шланг менен короолорун сугарып атат. Айоосуз мамиле кылып атат ичкен сууга. Ошо элиме да кайрылып кетет элем. Кичине ичип аткан суубузга мындай аярбуу мамиле кылалы, кошуналарыбызды ойлойлу. Кошуна бир көчөдөн келип үйүндө суу жок деп, анан текшерип барып эле ошол үйдүн көчөнүн ылдый жагына түшсөк, суусу чыгып атат, шланг сайып огородун сугарып, анан ошо давление жетпей калып атат. Жай айында бизде ушу май айынан ушу август-сентябрга чейин суу тартылууда, тартылышта болуп жатат. Азыр ошо суу маселеси менен алек болуп, ошо элге ушу таза суусун чечип бергенге аракет кылып атабыз. Дагы көп фонддорго кайрылдык, смета түзгөнбүз. Ошол эле
Воронцовка новостройкабызда жаңы скважина буруп этиш керек. Эски скважинасы уже 4 срок иштеп коюптур. Баягы күнү мына текшертсек, кургап калыптыр, суу жок экен бир скважинада. Бир скважинасы иштеп атат, шестерка насос турган. Ошондой эле Бербулак айылында 32 гектарыбыз бар новостройка. Ал боюнча дагы мына проекттерди жасап атабыз, сметаларды түзүп атабыз. Аякка дагы скважина буруп этиш керек. Айылыбызда население өсүп атат. Суу, ичер суу баягы Союз убагында казылган 63-жылы, 70-71-жылы казылган скважиналар менен колдонуп келатабыз буга чейин. Анан 10 жылбы, 20 жылбы деп мен артка кайтарылгым келбейт. Мен иштегениме 2 жыл болду. Ошол 2 жылдын ичинде кызматыбыз бар, эл тараза, колубуздан келгенин кылып атабыз. Анан жанагы мыйзамды бузуп айлык маяна деп айтып кеткенине мен даярмын мыйзам алдында жооп бергенге. Колумдан келишинче ошо мыйзамдуу ишти алып барып атабыз. Рахмат. Урматтуу Мелис мырза, жана короомо ыргытып кетиптир деген жанагы далили жок кагазды ошону мындай бир тараптуу чечим чыгарбай, ошону алып келип, мындай объективдүү карап, кайсыга эмне сурооңор бар эле, баарына жооп бергенге даярбыз. Биздин деле эки башыбыз жок, айлыгыбызды 113 миңге көтөрүп алгандай. Антип мен айлык алып көрө элекмин. Өзүмдүн айлыгым мына 8 миң деп турат маякта. 9 миң деп мына чыгып атат айлыктар. Андай көп айлык алган эмеспиз. Анан ар бир кварталдын айдын аягында баягы иштеген, аппаратты иштеген, ошол ЖКХда иштеген, жанагы таштандыларды тазалап, сууда, кышта, жайда иштеген ишкерлерге ал айлык маянасынан премиясын дагы беребиз. Анын эч жашырганда эмнеге дегенде, аны жергиликтүү кеңешибиздин депутаттары бекитип берген. Ошол статьядагы болгон акчаны берип атабыз. Андан тышкары биз берген жокпуз акчаны. Урматтуу Таш дөбөнүн тургундары, жаңы эле мен главанын кабинетинде отурганда Мелис мырза келип, могу кагаздарды берип кетти. Эжеке, сиз депутатсыз, сиз караңыз, булардын айлыгы аябай көп экен деп. Ошол боюнча Мелис мырза азыр ушул убакка чейин отуруп карап атабыз. Баары мыйзам түрүндө эле экен. Бүт немени текшердик. Ал мага да кызык болду да, чын эле айыл өкмөттөрү ушунча акча жеп аткан экен деп, как депутат катары карасам, баары эле жакшы мыйзам түрүндө эле экен да. Анан Мелис мырза, сизге кайрылат элем. Ошо чоң ташта суу жок дедиң. 11 миллион бөлүндү эле сууга. Совет Жамалдинов алып кетти эле 11 миллион. Ал акча каяка кетти? Как сиз ошо чоң таштын тургуну катары, ошого баарына кызыктар болуп, ошо сууга 11 миллион кетти, ФАПка 800 миң кетти. Ошонун баарын карабайсызбарбы? Ошонун баарын далилдеп, биз депутат болуп турганда ошончо акча кетти эле. Ошонун баарын карап берсеңиз жакшы болот эле. Мелис мырза, чоң рахмат сизге.